Саламатсыңарбы, балдар? Адаттагыдайлы кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Баарыңарга жарык жана жагымдуу маанай каалайм. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Эске түшүрөбүз, балдар. Өткөн сабакта биз үй жаныбарлары тууралуу өзүбүздүн таанышыбызды улантканбыз. Бүгүн үй жаныбарларынын балдарын кайталоо. Кимдин, эмненин деген суроолорго кантип туура жооп бересиңер, балдар? Жогорудагы суроолорго жооп бергилечи. Бул эмненин баласы? Туура, кулун жылкынын баласы. А уйдун баласы кандай аталат? Улак эмненин баласы? Койдун баласы кандайча аталат? Мышык баласы кандай аталат? Ал эми чучканын баласычы? Такай эмненин баласы? Азаматсыңар, балдар. Демек биз үй жаныбарларынын балдарынын аталышын кайталап алдык. Анда жаңы темабызга көңүл бурсак. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы кандай болот? Сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар, балдар? Албетте, кыш мезгили туурасында болмокчу. Качан, эмне болот, кышында эмне кылышат деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөбүз. Кыш мезгили бизге эмнеси менен жагары тууралуу айтып бересиңер. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Суулар тоңот, тособуз, чана тебишет, кардан киши жасашат, ак кийинет жана короодо багылат деген жаңы сөздөр экен. Балдар, кышында эмне кылышат, кандай болот деген суроолорго жооп издеп көрөбүз. Кар жаайт, күн суук болот, шамал согот, лыжа тебишет, коньки тебишет. Кышында дагы эмне болот? Суулар тоңот. Сүрөткө көңүл бурабыз, балдар. Кышында эмне кылабыз? Жаңы жылды тособуз. Аяз ата, аяз кыз келет. Бизге өзүнүн белектерин тартуулашат. Балдар кышында эмне кылышат? Балдар чана тебишет, муз тебишет. Күнүн көңүлдүү өткөрүшөт. Кардан киши жасап ойношот. Кар киши балдардын кыш мезгилиндеги эң жакшы көргөн адамы. Кыштын күнү балдар бактар, үйлөр, көчөлөр эмне кийишет? Аппак кийим кийинишет, Балдар, жогорудагы тапшырманы карайбыз. Балдар чана тебишет, балдар кардан киши жасашат. Жаңы жылды тособуз. Малдар короодо багылат. Үйлөр, бактар ак кийинет, суулар тоңот. Өзүңөрдүн жобуңарды дагы текшерип көргүлө. Мынакей, балдар, биз кыштын белгилерин белгилеп чыктык. Мен силерге жогорудагыдай тапшырма бергим келип турат. Кашааны ачып сүйлөм толуктайбыз. Качан аба ырайы кандай болот? Кар эмне болот? Суулар эмне болот? Мал короодо эмне болот?
Balдар emне kılışat? Kardan kişini emne kılışat? Жаңы жылды эмне кылабыз? Мен ойлойм, бул суроолорго силер жоопту оңой эле таап аласыңар деп. Демек, жогорудагы сөздөрдүн баарын көчүрүп, дептериңерге жазып келесиңер.